Мен силерге келип жатат даңктагым, кадимки эле кыргызымдын калпагын, андемесе баарын кулак салып тур, ак калпактын улуулугун айтайын. Те илгертен ата бабам кийишкен, бийик тутуп кадырлашып жүрүшкөн, ак калпагың түшпөсүн деп башыңдан, ак батасын балдарына беришкен. Жайда салкын сактап күндүн нурунан, кышта жылуу сактайт ызгаар суугунан. Жашка карап түркүн калпак кийишчү, айырмаланган талаа чачык кыюудан. Чоң аталар жайкалтышып сакалын, кийишчү эле бийик бакай калпагын. Аппак калпак кийчү эле мырзасы, баатырлыктан чыгарышкан атагын. Ар жылы 5 мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016 жылдын 29 июнундагы номер 825 токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө 2011 жылы майрамдала баштаган. Калпак күнүн белгилөөнүн инициатору катары режиссер Рысбек Жабиров болгон. Анын сөзү боюнча, ак калпак улуттук символ катары кийин муундар тарабынан унутта калбаш керек. Ошондуктан ал өзүнүн майрамдык датасына ээ болуш керек деген ойлорун билдирген. Ал эми 5 март калпак күнү байчечекелер чыгып, жаздын күндөрүнүн бири болуп, эң ылайыктуу күн катары кабыл алынган. Жылдан жылга майрамдык күн массалык популярдуулукка ээ болуп, 2016 жылы официалдуу статус алган. Seni suyum, suygönüm süttüm ak, seni suygön. Takdırga ırahmat bu yaşoğum, yaralı bir baktım. Baktım sensin, eğer üşüttüm